Assalamu alaikum. Су сыйлаган зор болот дейт, су кордогон кор болот деп коет. Мына көрүп атабыз. Түшүнөм, силердин да жоопкерчилигиңер бар, менеджментте проблема бар. Бирок урматтуу мекендештерим, замандаштарым, жарандар, өзүбүздө өтө ысырап пайдаланып атабыз. Өтө ысырап пайдаланып атабыз. Тишин жууп бүткөнчөктү суунун агып турганын көрүп эле жүрөбүз. Душ, баняларды айтпай эле коелу. Кир жуйсуңбу, баш жуйсуңбу, идиш жуйсуңбу, өтө ысырап болбой сарамжалдуу бололу. Мисалы Англияда bir кыргыз квартирага кирип туруп, ваннага кирип кеткен экен, үйдүн эсти кылдатыптыр. Сен узак жуундуң, канча суу кетип калды, эсеби канча деп. Ушундай мамиле кылбасак, мына башыбызга келип атат. Кандай амал болсо башыңа ошондой акыбал келет. Муну бир унутпайлы, мындай түшүндүрүштөр да керек урматтуу биздин мекендештерим, бул жерде мамлекет кызматкерлери отурат. Экинчиден, азыр биз шаардагы проблема болгон үчүн гана көрдүк. Мындай проблема Кызылкыяда күн сайын, Ошто күн сайын, Айлапаларда күн сайын, аларды ким айтат? Аларды ким чечет? Бул да бир чоң маселе. Үчүнчүдөн, мамлекеттик деңгээлде да сууга жакшы мамиле болуш керек. Мына Чаткалдын алтынын казабыз деп атып, бир дарыяны жок кылдык. Азыр Аксыда бир мөңгүгө жакын жерден алтын чыгыптыр, Кытай компаниясы иштеп атыптыр. 4 суу кетет экен, Разан Сейжага кетет экен. Бул жагы Кичи Ак жолго кетет экен. Ошолорду жок кылыштын алдында турабыз. Алтынын эртең бүрсүгүнө түгөнөт, бирок сууну көрдүңүз го, суусуз адам жашай албайт. Кыргыздын бир сөзү бар, алтын, күмүш, таш, арпа, буудай, аш деген. Тамаксыз да бир жашайсың 3-4 күн, суусуз бир күн жашай аласың, кептин бар ошондо. Урматтуу мекендештерим, мына президенттин өкүлү, алтын, кем байлык деп атып суулар жок болуп албайлы, ушуга да көңүл бөлүңүздөрчү. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүш керек, мамлекеттик деңгээлде абдан сабаттуу, абдан акылман чечим кабыл алыныш керек. Чоң рахмат.